Bir şu saparımızdan bolğon täsir, saparımızdan bolğon bir payda, bir kuanıçtardı sizler menen çoğu bölüşköndü. Bugün şu sabактын iretinde anan alarda da bir top sorular var эле, аларга da жооп бергенче. Кудайга шүгүр, Алланын жардамы менен барып келдик. Чын айтканда жүрөк кубандыра турган эле көрүнүш болду. Биринчиден мусулман адам динге кубанат. Диндин өсүп атканына, үммөттүн динге келип атканына көрүп кубанабыз. Эгерде динден узап аткан болсо кыжалат болобуз. Экинчи орундан кийин дүйнөнү канча өсүп атат, канча түшүп атат, ал анчалык кызыктыра бербейт. Бирок негизги баалуулуктар да мусулмандардын өсүүсү. Карап, алхамдулилля, биздин ушул мекендештерибиз ал жерге барып, өзгөчө ушу жаштарыбыз ошол жерде жүрүп, мээнет кылып, үйрөнүп, билим үйрөнүп, тажрыйба аштырып, намазын таштабай жүргөндөр, намазын окуп жүргөндөр, уулдарыбыз дагы, кыздар дагы, эркек аялдар дагы Кудайга шүгүр жолукка келип, диндин талабын көрүп, суроолорун угуп, маша Алла, өтө жүрөк кубанычты десек, иншалла жаңылышпайбыз. Алла Таалам алардын талаптарын кабыл кылып, дагы болгон динге умтулуусун көбөйтө берсин. Эми мен биринчи жол сапарга барышым, чындап эле биз туугандар кыйынды кыйын дешибиз керек. Ар бир адамдын жакшылыгын, ар бир мамлекеттин жакшылыктарын үйрөнүшүбүз керек. Лухман Хаким айткан экен, ол киши аябай адеп, аябай данышман болгонда, сиз данышмандыкты, адепти кимден үйрөндүңүз деп сураганда, адепсиздерден үйрөндүм деген экен. Адепсизден ушуну туура эмес ишти көрүп, ушуну мен кылбашым керек экен. Эгерде адамдар көрсө, мага жакпай аткандай, мен да башкаларга жакпайт экенмин деп, ошондой жаман адаттарды, кылык жоруктарды таштаган экен да. Ошондон улам Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва амма би ни'мати Rabbika fadakkir fatahaddas." Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de başka yerinde mınday deyit: "Fadkuru ala Allahi leallekum tuflihun." Allah'ın nimetlerini esep жүргүлө, мүмкүн ийгиликке жетерсиңер деп. Бул Алланын bir nimetlerin bendelerге берген кандай bir жакшы сыпаттары бар. Ошол nimetlerди эстөө максатында Кудай кааласа иншалла бүгүнкү сабагыбызда "Ва амма би ни'мати Rabbika fahaddis." Allah Subhanahu wa Ta'ala айтат: Алланын nimetlарын, Робуңдун nimetlарын айта жүр. Айта жүр. Бул ошо көргөн nimetlарды айта жүрсөк, бөлүшө жүрсөк, иншалла жакшылыкты канча көп айтсак, ошончолук жакшылык таркайт. Ушундан улам, бул Корея элинде мындай айтканда ыйман эле жок экен да. Атак башка сыпаттардан мойнубузга алыш керек, бизден жогору экен. Жөнөкөйлүктө карай турган болсок, ушу 4-5 күндүк сапардын ичинде биз канча деген убакытта жүрдүк, аралашып жүрдүк, өзүбүздүн балдар менен сүйлөшүп, алардан булардын урп адаттары, каада салттары, мамилелери, тактыктары, жоопкерчиликтери, жүрүм турумдары, жаштары, жалпы эле дүйнөдөгү көз караштары, өсүүлөрү, бири-бири менен болгон маселелердеги келишимдери бардыгына карасак, негизи кичпейилдик экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кулк мүнөздөрдү орнотуу үчүн, кереметти кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн жиберилген эле. Ошонун бирөөсү кичпейил эле. Карап көрдүк чындап эле. Кичпейилдик буларда укмуш экен. Кичпейил экен. Дайыма ушундай башын ийкеп турат экен. Менмин деген байлары деле, кыйындары деле жөн турбайт. Ошол кол кабыш кылып, жумуш кылып, керсейип башкаларды жумшап коюп, жок андай эмес экен. Экинчиси мээнеткеч калк экен да булчу. Аябай мээнеткеч калк экен. Бекер убакыты жок экен. Бизге окшоп ана 5-6 саат тойканаларда отурмай андай жок экен совсем. Алардын убактысы бекер эмес экен. Ушундай карап көрдүк, субханалла, бир жүргөндө 400 км, 350, 450 км жүрүп аттык. Жолдордо, айдоо полелеринде бош жер жок да.
Boş жер жоқ. Бардығы егілген, айдалған, тазаланған, ушунчалык. Бош жер жоқ. Жаратылыштың қоздығына да көңіл бұрған, экологиясына. Ол дарақ қимай, жығач қимай деген жоқ екен аларда. Ал эле эмес, айтып атпайбы балдар ошол жерде bir kişi bir 2-3 metr kvadrat bolsa da ошол жерге сөзсүз bir эгин эгип коет экен да. Же болбосо ошол жерге bir карап туруп, помидорбу, пиязбу, башка нерсе сөзсүз өсүшүн. Аябай мээнетке жеген да буларчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалкоолуктан пана тилеген. Пайгамбарыбыз мээнеткечтикке чакырган. Мына карай турган болсок, пайгамбардын сүннөттөрүн алып, булар аябай өсүп атыптыр. Чын айтканда пайгамбардын сүннөттөрүнү көрүнүп турат, ошодон өсүп атат. Тазалыгын караңыз эми. Шаарлардын, жолдордун, мусор таштаган, ыргыткан, булгаган деген жок тугандар. Биз үйрөнүшүбүз керек, алышыбыз керек. Таптаза карма туруп. Ажатканаларына таң каласың. Адамдын маданияты ажатканадан башталат. Мамлекеттин өскөнү жолдон көрүнөт. Жолдорунда тоолоруна чейин асфальттарды коюп койгон. Өнүккөнү машалла мамлекет экен, андан сыртка кой, эми көбүнчө андай болушу мүмкүн. Бирок ошо жолдон bir 100 км, 200 км чарчап калганда кичине же дарат алып алайлы деп токтогонубузда, ошол жерде ажатканаларында суулары, туалетный бумагаларынан бери да бул бизе төбө ашууда деген сөз да. Эч кандай тыйын-пыйынга эмес, жөн эле бардыгында суулары чыгып аткан, бардыгы машалла ажатканаларында кагаз башкалары, баштан токтотуп коюп чай пай ичсеңиз, эсе алсаңыз, Кудайга шүгүр. Дин эркиндигин дагы көрдүм. Ошол жерде туруктуулукту дагы көрдүк да. Машалла, мечиттерде намаз окуп аттык. Бизден мигранттар бар, машалла, бир жерде Мисирдик имам экен, бир жерде 2-3 жерде бизде кыргыздардан бар имам экен өздөрү. Мечиттин ичинде бемарал канча намаз окуйсузбу, канча таалим кыласызбы, канча машвара кыласызбы, канча баян айтасызбы, сабак өтөсүзбү, эркин. Бардыгына эркин. Бизден кете барган балдар бар экен, бир биякта да кичине илими бар киши экен, айтат, дамыла, бул жер дейт, бул жерде багымдат намаз каза болбойт экен дейт. Эрте менен саат 4-5-те жумушка чыгат экен. Ушунусу мага жакты дейт. 4-5-тен кечиксең, сен ошол күнү болду, $100 кур калдың дейт. Бир күндө бир $100 кимге иштешпейт экен. Бирок ошо багымдат намазга турганы ушул эрте менен саат 4-5-те барып жазылып коюшуң керек экен. 6-7-лерге кетет экенсиң, саат 4-5-те кетет экенсиң. Болду, бошсун дейт. Бардык амалдарга бошоп калат экенсиң дейт. Анан алхамдулилла намаз окуп алайын десе, ошол Кореядагы ошол мусулман эместер дагы мейли деп да Кудайга сыйынып алалы деп жай намазы башкасын, жай таза тияк-бияктарын бардыгын берет экен да. Машалла, бул жагынан көргөндө биз там бердик буга. Урушуп талашпайт экен, өздөрү айтышат карата. Мушташ болсо штраф чоң экен. Ким менен ким мушташа турган болсо штраф чоң экен. Ошон үчүн уруш сүйлөшүп кетип калса, жаштарын көрүп чыйрак экен, чыйрак. Эркектери деле, аялдары деле, жаштары деле, карыялары деле. Азыр талант деген бала менен учуп келдик чогу. Сүйлөшүп отуруп, 84 жаштагы киши бизден тең калбай иштейт дейт да. Эмне кандай булар ушунча күч бар, канча бул энергия бар. Же ушулар жумуштар дайыма ушундай эмгектенип, ошого калтанып калган го дейм да. Калтанып калган, иштеп, постоянно иштеп. Бекер убактысы жок экен буларда. Дайыма окуп. Анан карап болсо сүйлөшүп отурса, булардын алтыны барбы, нефти барбы, нелер кендери барбы десе, жок. Андай нерселер жок экен да. Кандай мындай өнүгүп кетсе, илим менен өнүктү дейт экен. Өнүккөнү бардыгы илим менен. Илим алып, жаштары машан мээнеткеш болбосо Кыргызстан жерини жарым экен. Эли болсо 55 миллиондон 60 миллионго чейин. Бардыгына жетип атат, бардыгына жетиштүү. Бири-бирин сынап, урушуп, талаш, балаш жок. Ар ким өзүнүн ишин билет экен, бири-бир ишке кийлишпейт экен да. Бирок жоопкерчиликтүү иштейт экен да. Кандай ушул жооптуу ишти алса, ошону майын чыгарат экен да. Карап туруп, куулук кылып, кыйтырлык кылып, жок. Келишимде кандай болду бул? Бардыгы сүннөттөн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөн. Тазалык каяктан? Сүннөттөн. Кичпейилдик каяктан? Сүннөттөн. Келишимди аткаруу каяктан? Сүннөттөн. Пайгамбар алып келген дин баалуулуктар ушулардан да. Уада каршы чыкпайт экен. Уада каршы чыкпайт.
Бул жерде ошо терин кургай электе акчасын берет дейт, акысын. Пайгамбарыбыз айткан эле го, бирөөнү иштетсең, тери кургай электе акысын бер деп. Тери кургай электе берет дейт. Мынакей сүннөт бул дагы. Антигиндей деп, ана мындай кылып койду, наоборот, кээде иш оор болуп калат дейт. Ошол үйгө барып иштешип калабыз дейт, майда чүйдөлөрдү тияк тазалап, алып көтөрүп, анын аялдары дейт, күйөөлөрдү көрсөтпөй туруп дагы акча берип коет дейт. Мына көп иштеп калдыңар, кыйналып калдыңар деп чыгара. Ашыгы менен берип коет экен да. Bir $100 iş kılsa, daha 10-15 dolar, 20-25 dolar koş verip koyar degen bakara. Bu sünnet mi yanam ne? Allahu Akbar. 4 şaharında olduk. O da şükür Allah'ın sorularını okup, diyak-biyaklarını okup, bardığına. Elhamdülillah. Emi oңой okat çok. Kaysi yerde olsa da, kaysi elde olsa da kemçilikleri var. Kaysi kovumda, kaysi yerde bardık dele var. Бірақ жалпысынан алғанда там бере тұрған жерлер көп екен. Там бере тұрған жерлері көп екен. Бұлардың ушул мээниткештиги бул биринчи орунда турат экен да, карап туруп. Алардын асмандан түштү эле. Бүгүнкү күндө технологияда азыр менмин деген өскөн мамлекеттерде жаштары ошол илимге аябай берилип. Эгерде эми биздеги иман менен эле, кудум ушундай иман менен эле азыркындай сыпаттар келе турган болсо, бизде өсүү өтө тез. Өтө күчтүү. Скорость өтө тез. Бирок Кудайга шүгүр, мына жакта Кыргызстандан баргандар, алхамдулилlah, заводдордо, фабрикаларда ошондой ишенимге келип, намазын ташташпайт. Сакал коюп жүрүшөт, жолук салынып жүрүшөт. Ичип алып, жиндирик салып, тияк тополоң жок. Бардык жерде камера экен. Ал жерде вообще почти что кылмыштуулук жок эсеп эле дейт да. Уурулуп. Ошо жатса эч ким албайт экен да. Бирөө соткасы жатса да алып да койбойт экен. Айтып берип атат, балдар угуз берип атат. Бир жамгыр жаап атты, бирөөнүн айфон түшүп калган экен. Элдин баары тегерен өтөт дейт. Бирөө алып койгон жери жок дейт. Мына алып коюп коеюн деп, нито алып кетип калайын деген тиякта турсун, алып бир жака коюп коеюн деген жок экен да. Бирөөнүкүн деп, сен бардык жерде камера дейт да. Уурулук кармаса өтө катуу штраф, катуу неме акчага жыгытат экен да мынча. Ана бардык айырда кайсы жерде болсо да камера карап турат. Жолдордо кудум ушундай экен. Бардык кайсы жерде болсо ошо камераларды коюп койгон. Баягындай жакалашмай, тополоң кылмай, жок. Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын арман кайсы? Аттин кайсы? Булар пайгамбардын сүннөтүн алып өсүп атат. Биз пайгамбардын сүннөтүн таштап өспөй атабыз. Ошон иншалла бирок жаман эмес, алхамдулилlah, балдарыбыз ал жерге барып дагы ушул кишпейлдигин, тактыгын саат. Эгерде да карап туруп бир жарым саат жумушунан эрте бүтүп калса, иштебей калса, ошону аткарып коет экен кайрачы. Ошону аткарып коет экен. Толук убадалары менен дейт. Машалла. Жумшактыгы өзгөчө, өзүнчө. Жөнөкөйлүгү өзгөчө. Копол, орбой калганы жок. Жумшак, сылык экен да буларчы. Кичпейилдик менен. Бизде кичине эле кезек күтүп калсаңыз, светофордо аркасынан сигнал, жосо бир кичине да тамак-самактарда, жосо тияк-бияктарда жок. Кезек ар бир адамды сыйлайт. Ар бир адамдын акысы бар, урматтайт. Кичине сабыр кылып коет, 1 минутта эчтеке эмес. Бирок баягындай өзүн сабырсыздыкка алдырып, нервденип, аркасынан жаман тилдеп, сөгүп, уят сөз менен анан кезек алдагы жооп берип койсо, түшө калып, жакалашып, жок. Мындай маданиятсыздык жок экен да. Карачы, динибиздин ушуларын алар алды. Бир гана иман эле, айтып атам го, иман эле жетишпейт дегенге там бериш керек. Калган жерлеринден ой, сылыктыгын там эле. Чыраак экен деп аткан, бул акырын баскан киши жок экен аерде. Ушунда чоң 55 миллион, 60 миллион десе, эл каякта? Эл жок көчөдө. Бардыгы жумушта экен да көрсө. Иштеген да аны. О тополоң бизде эле экен ал. Бирөөнүн бирөө менен иши жок дейт. Эмне кийип алган, канча сомго машина минип алган, канча бизде билесиң го бир. Кепкасы канча сом, курткасы канча сом, ушу менен эле турабыз го кеден кечкече. Патинкеси канча, носкиси канча деп элечи. Жо, аларда субханаллах, кийимдин анын иши жок экен аныча. Айтып атпайбы? Бизде кичине чөнтөк акча түшүп калса эле, басканыбыз башкача. Сүйлөгөнүбүз башкача. Мамиле кылганыбыз башкача. Алар мен деген бай, ошо заводдун мен деген ошо байлары, миллионерлери ошонун кызматын өзү кылып жүрөт дейт. Тазалаганын тазалап, кармашканын кармашып, какканын кагышып, көтөрүп эч мындай жөнөкөй экен да.
Сылык эл экен, бул сылык эл көрүнүп турат. Киргенден тартып чыкканга чейин нар жак бер жактарын карадык, машаалла. Мыйзам эле бузбасаң, мыйзам күчтүү экен. Мамлекет. Налогтун немеси менен келди бардыгы. Ошон үчүн карап туруп, алхамдулилла карап бардыгы. Учурда угуп калдык балдардан деле, булар деле бир 40-50 жыл мурда бизден деле төмөн кыйын болгон экен, аябайчы. Вот ошолордон анан кийин булар көтөрүлүптүр. Эми курулуш боюнча эми өтө өнүгүп кетиптир бардыгы. Буржу халифаны да ошолор салган экен да. Нар жак бер жактардын эмелерине карап, ушу 123 этажга чыгып көрдүк курулуштарын, шаардын тартиптери, кайсы жерге кандай, ар кандай эле мындай кылып сала бербейт, жок, баргыны. Демек, ар ким өзүнүн ишти мыкты билет экен да. Архитектура болобу, коопсуздугу болобу, ден соолугу болобу, медицина бардыгы, тамак ашы болобу, бардыгы өзүнүн мыкты ишин өзүн жакшы билет экен, ошол линиядан чыкпайт экен да, мына экен. Биз бир сын тагып, мындайларды аз биз эмне үчүн айтып атабыз туугандар? Мына биз жаман адаттарды, кылыктарды таштап, ушундай жагынан өсүп, адан үлгү алып, арданбай эле, намызданбай эле үйрөнө турган нерсени үйрөнүп, элибизге жакшылык нерсени алып келип, өнүктүрүшүбүз керек да. Алхамдулилла, бардык нерсе өсүп атат, бирок ыйманыбыз өспөй калбасын да. Мейли, алхамдулилла, азыр сый, тамак, бизге ушу тамак менен эле ушу барабыз да. Тамак менен эле барабыз. Алар айтат, бир күн иштебей калса ачкан канат дейт. Мен балдар келип айтат элем, Кыргызстандан алхамдулилла иштебей койсоң да курсаң ток да. Же бирөө өлүп атат, ошол жерде тамак жейсиң, же бирөө той берип атат, ошого тамак жеп атасың. Бирөө кетип атат, чайга чакырып атат, бирөө келип атат, ошо чайга чакырып атат. Мисалы да. Бизде Кыргызстанда алхамдулилла айылда болсун, шаарда болсун курсак ачпайт. Я. Иштебей койсоң деле бирок жалкоо экенбиз. Чындап эле жалкоо экенбиз. Жалкоолуктан арылыш керек. Пайгамбарыбыздын дуасы, я Алла күн сайын эртең менен кечинде дуа кылат эле, жалкоолуктан сакта дегенчи. Ошолор амал түрүндө аткарышат экен да. Амал түрүндө аткарышат экен. Карап бир топ нерселерди мен акыры мындай кылып жаза жүрдүм. Кандай немелери бар экен тияк бияктан. Айтып атам го, дин эркиндиги камсыздалган. Мечиттин ичинде бемарал баян, сабак, тияк бияк, бирүүгө бир таанууламай жок. Бири-бирин кемсинтип, бири-бирин ушу үстүнө шылдыңдамай жок. Жок. Өзүңдүн ишин кылма мына. Машалла биздин балдар бир жума окудук жерде. Ошол жерде Инчон деген эме бар экен, шаар бар экен. Алхамдулилла, мисирлик имам бар экен, ошолор сүйлөшүп, ал жерде кыргыздар, өзбектер, тажик, казактар, Бангладеш, Пакистан, анан мисирликтер топтолуп туруп $1,5 миллион 4 этаж мечит сатып алышты. 4 этаж. Миллионду топтодук дейт, азыр ушу $1,5 миллион кудай калса 3 айга срок калган, Кудайым буйрса беребиз дейт. Мына балдарды окутканга дагы, балдары менен көчүп барып, тияк бияк иштегендерге дагы, алхамдулилла, молодец эденби? Мына көп түкүрсөкөл болот да, биз дагы өзүбүздөн ошол жердеги салым кошкондордон биздин балдардын дагы салымы чоң экен. Анан ошо регистрацияга ошо ар бир улуттун бирден өкүлдөрү. Мына ушул мечит, машалла, жалпы болсо жакшы да. Пайгамбарыбыз дагы Мединага келгенде барып туруп бардыгы жалпы курган да. Жалпы курганда бардыгынын жүрөгү күйөт да. Бардыгы тазалыгына, бардыгыны ошонун эмесине, пайдасына аракет кылып калат экен да. Ошондой кылып туруп, алхамдулилла, булар мечиттердин эмесин карай турган болсок, өзгөчө мына жолдордуго, эч мындай бош жер жок да, азыр айтып аткандай. Мээнет. Өздөрү дагы мээнетти катуу жасайт экен. Биздеги бул жакта баргандар заводдордо иштейт экен. Жакшы. Ар кандай заводдордо. Корабль жасаш боюнча биринчи орунда турат экен дүйнө боюнча Южный Корея. Анан булар ошол жердеги иштеп, балдар дагы иштеп, бир заводдо балдарды айтып берди. Алхамдулилла, ошол корейцтерден дагы жакшы билет дейт да. Кыргыз экен бияктанчы. Ал кетип калса завод токтойт дейт. Ушуга чейин машалла билим тажрыйбага жетиптир да. Үйрөнүп, машалла, аны кетирте койбойт дейт. Үстүнө айлык тияктан кошуп берет дейт. Баары билим, билим да. Кандай болгондо чакта дагычы. Кудайга шүкүр, ушул жагынан алхамдулилла балдардын баягы өсүп атканын, өнүгүп аткан студенттер дагы бар экен, башкасы дагы бар экен. Дин жагынан дагы биздин балдар Кудайга шүкүр. Анан сурап калдым, биякта ичимдик кандай десем, ичет дейт булар. Ичимдик бар дейт, ичет. Бирок тополоң кылып айткан да.
тополоңу жок экен. Ошондой экен. Тополоңу жок экен. Машиналардын бардыгы немелери менен барды компьютерден укмуш эле бардык жагынан карасаңыз машаалла өнүгүп тур. Кудайым буйрса эмне үчүн айтып атам буну? Биз сиз баарыбыз дагы келечектеги Кыргызстанга ар ким өзүнүн илим, өзүнүн кесиби, өзүнүн багыты алган жагынанчы салым кошуп өстүрүшүбүз керек да. Баарыбыз. Вот ошондой алхамдулилла иншалла гүлдөйт. Анан эң немеси амандык да. Мен ошол жерде амандыкты байкадым да. Бирөө келип сурабайт дейт. Эмне болду, кандай болду, тияк бияк деп. Мамлекетке киргенге чейин аябай текшерет. Барды полный текшерип кирдиби, бүттү. Мыйзам бузбайсыңбы? Бемарал жаша, түнү күнү менен жүрө. Аман экен да амандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган жери Мекке. Ыйык Меккени Алла Таала ант ичкенде, "Ва хадал баладил амин", аман шаарына ант дегенде. Бул амандык өтө чоң Алланын улуу белеги экен, неемат экен да. Аман болсо ошол жерге барып иштейсиң да. Тынч уктайсың, тынч ибадат кыласың. Башка мен мамлекеттерди айтпай коеюн. Атын атабай болсо бир анча-мынчасына бирөөсүнө оор тийип калбасын. Акча табат, бирок амандык жок. Акчасын алып алат, бербей коет. Кордойт, үстүнөн шылдыңдайт. Ал жерде андай жок экен да. Ошон үчүн биздеги баргандар Кудайга шүкүр ошол жерде өзү дагы жан дүйнөсү дагы аман, тапкан мал мүлкү дагы аман. Бала чакаң дагы аман, тынч. Адам баласы амандыкты издейт экен да. Адам эле эмес, айвандар дагы амандыкты издейт. Кайсыл жерде амандык болсо, ошол жерде жашагысы келет. Ошол жерде рахаттангысы келет. Адам баласы ошондой. Кайыр туруксуз, тополоң, ызы-чуу, бузукулук, кан төгүү болсо, качат да адам бардыгы. Айвандар качат аерде. Ал жерде амандык бар экен. Ошол жерде да сабактарда айтып аттык, мына Кудайга шүкүр ушундай амандыкка шүгүр келтириш керек да. Бирөө сени жакалап алса, качан бирөө кармап кетет, качан бирөө коркутуп кетет, качан бирөө дагы акчаңы алып кетет, качан бирөөнү атып кетет деп. Мына биздеги азыр окуяларды карасаң, акчаларды урдап, атып, машиналары менен эмне болуп атат? Чекесине карап таң каласың. Туугандар, иншалла келиңиздер. Биз наоборот ушул жерде биз үлгү болуп, амандыкта биз иман болушубуз керек. Кичпейилдикте биз иман болушубуз керек. Үлгү болушубуз керек да. Жөнөкөйлүктөчү, мээнеткечтиктечи биз алдыда болушубуз керек. Жумшактыкта биз алдыда болуш керек. Булар вообще жумшак экен, орой сүрөт экен. Башын ийгеп турат экен да, мынтипчи. Учурашса дагы, чоңуна дагы, киченесине дагы түртүшүп кетпейт, кезек берип коет, өткөзүп коет, ар жерде. Баягы тополоңгон мындай менен жок, бардыгы ирети менен. Киченесинен баягы жаш балдарга калыптандырып, биз дагы балдарыбызды ушундай бир билимге, канча жашайбыз, кандай эмне болот. Хотя бы мына алхамдулилла кийинки биздин келечектеги балдарыбыз, кийинки муун мамлекеттин ушу эски өскөнүн, амандыгын, тазалыгын, үлгүлүгүн, жакшылыгын бардыгына күбө болсун да. Ошол максатта. Аллаху акбар. Буларда бир өзгөчөлүгү бар экен. Ошо баягы заводдо иштеген кыргыз бала, ошо кореецтерден да көп билет деп атпайбы? Ал кетип кала турган болсо токтоп калат дейт. Майда чүйдөсүнөн мелочтерден бери билет экен, заводдун немелеринен. Ошону эле көзүн карап турат дейт да. Ал бардыгын башкарып турат дейт. Анан ошонун алдында колунда кореецтер иштейт дейт. Булар баш ийгенге өтө мыкты экен дейт мына. Директорбу ол сөзүн эки кылбайт экен да. Биз айтабыз го, эмне десе, андай эмес, мындай депчи. Биздин ушу жагыбыз жаман экен да. Бул дагы динибизде туура эмес да ошо. Динибизде жетекчиге баш ийүү, жетекчиге баш ийүү. Пайгамбарыбыз айткан, ким жетекчисине баш ийсе, мага баш ийди дейт. Ким мага баш ийсе, Аллага баш ийди. Ким Аллага баш ийсе, Аллахым аны дүйнөдө бактылуу, ахиретте бейишин берет дейт. Ким жетекчисине баш ийбесе, мага баш ийген жок. Мага баш ийбеген, Аллага баш ийген жок. Алла баш ийбеген кайга барат, дозокко барат дейт. Булар баш ийүүдө ойбой айтып атпайбы? Эмнени айтса болду. Ошондой кылат экен, баш ийүүдө күчтүү экен да мына. Мына бизде баш ийбестик, баш аламандык да. Карап туруп кичинекей эле бир ишканада баш ийбей. Эмне алсаң ошону деп кетип калат. Тез таарынат. Өзүнөн кеткен ошо туура эмес кылган моюнуна ала турган киши жок бизде азырчы.
ой туура, мен дагы туура эмес кылып койдум, оюнга алайын, ушу ишти мындай кылайын, мени кечирип кой. Жок, булар сразу кечирим сурайт экен. Сразу кечирим сурайт экен. Сүннөт экен да мына. Ошентип иштен кетип калбайын, ошо заводдон кетире бербесин, бул жумуштан чыгара бербесин деп баш ийүүсү А бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла арам кылган нерсеге гана баш ийүү жок деген. Калганын бардыгына баш ийүү бар деген. Буларда ошо баш ийүүгө күчтүү экен да. Анан мына караңыздар. Өсүү дагычы бир топ сыпаттар керек болот. Чынчылдык, аманаткөй, баш ийүү. Бунсуз өсүү болбойт. Любой жерде элечи, динде болсун, дүйнөдө болсун, мамлекетте болсун айырмасы жок. Өсүү качан бизде чынчылдык болсо, аманаткөйлүк болсо, бир аманатты жумушка алдыңбы, бир жумушка кирдиңби, башкабы. Кийин элчи менен сүйлөшүп калсак дагы айтып атпайбы? Урматтуу Максат ажы, сиз дагы айтып койсоңуз, мына жактан биз атай чакырып, ушунда зорго алып келип атсак, бул жакка келип анан кийин качып кетип калып атат депчи. Алар да качып кетип калуу, тияк-бияк деген вообще акылымда жок нерсе экен да. Биздегилер барат экен, караптуу тияк-бияк болду, бияк кетип качып кетип калды. Буну иш таштап кетип калат экен да. Ошондой болуп, аябай окуя болуп мындай деди. Атак бул мамлекет менен байланышып, пайдасы, бул жактан көп опыт, көп нерсе ала турган, биздин элибизге көп чакырып туруп, алхамдулилlah, көп нерсени үйрөнүп, түптөй турган нерсе экен да. Мынакей баш ийүүдө. Вообще дейт, муну баш ийгенге таң каласың дейт. Даже ошол не только эмелер корейцке эмес, ошол кыргыз, ошол жерде кичине жетекчи отурган корейцтер баш ийет. Айтпайт экен ал, сен кыргызсың, сен кимсиң депчи. Жок. Айткан, дегени деген, бир сөзү эки болбойт, буйруган аткарылат, тапшырмасы толук тапшырылат. Мынандай. Пайгамбар сүннөтү да. Эмне үчүн айтып атасың мына? Көп эле чет мамлекеттерде болдук эле, бирок Южный Кореяда кеме. Машалла. Булар мүмкүн иншалла буларда азиат болуп, а бизге окшош эле экен, биздин копия экен. Бардыгы окшош. Жаштары деле, карыялары да, башка бардыгы деле окшош. Бардыгына. Айта тургандары мына ушу, субханалла, тазалык аябай көңүл бурушуптур. Ажатканалар аябай көңүл бурушуптур. Бизде көбүнчө мына ушул жактан киче проблемалар бар да. Жолдордо проблема да. Каерден эме кылабыз депчи. Биз эми алхамдулилlah дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн туризмди машалла элибиздин баардык жагынан жакшылыктар көрсөтүш үчүн Кудайым берген жерлерди. Бирок мына нерсени биз эске алышыбыз керек экен. Бирөөнүн курганын булгабайлы, өзүбүз курайлы, кура албасак бузбайлы. Бирок алхамдулилlah мына жерде карап туруп, вообще таң калдык да. Бизде Европада деле даватта жүргөнүбүздө мынчалык неме эмес эле. Булардын эмелерин карап туруп, машалла, ала турган нерселер көп экен. Кыскасы айтканда, сыпаттарды Алла Таалам берип коюптур. Көп дуа кылдык, иншалла Алла Таалам иман берсин деп. Иманга келип аткандар да бар экен, акыйкатты издеген. Мурункулар баягы булар Будда болгон да. Андан кийинки муун христиандашкан экен. Азыр жаштары көбүнчө атеизм экен. Эч нерсеге ишенбейбиз депчи. Булар айтты мында, булар бардыгы табыл, эми азыр кезек исламга келиптир да деп койдук эми. Буддасын өттү, христианын өттү, атеизм өттү колоң. Эми баары мына алхамдулилlah кезек исламга экен депчи. Мусулмандар да жакшы экен. Мечиттерге топтоп атканда бардыгы ошол жерде муфтиси кеткен экен, кореец экен муфтиси. Машалла. Ал ошо ажылыкка ошо кол койгонго кетип, орун басары бар экен, ал менен жолугуп, сүйлөшүп, машалла ошол кыргыз мусулман бир туугандарга мечиттин атайы уюштурганга бардыгына жарыя кылып, айтып деп, жакшынакай күтүп алып, мечиттерин ачып берди ошондой болбосо да. Ал мечитти түртөр салган экен. Эң бийик жерге салыптыр, машалла, азаны жаңыраткы. Барды келишип, ынтымакта, Кудайга шүгүр. Бирок биздин балдар дагы ал жерге барып, тырышчаак, өзү барды мыйзам ошого салып коет окшойт. Мына бизде кыргызстандыктар да эмес да. Биз кичине жалкоро көрүнөбүз го, шашылбай, жок. Тез, тиги иш кылыш керек, бул иш кылыш керек деп аябай шашып жүрүшөт да. Кыскасы айтканда, ар тармактагы балдар менен сүйлөштүк. Кээ бирлер ошол мына мал чарбасындагы багытка барышкан экен. Кээ бирлер дыйканчылыкка барышкан экен. Кээ бирлер заводко барышкан экен. Кээ бирлер окууга барышкан экен.
Бардык балдар менен сүйлөштүк да. Карасак эми ол мал чарба менен иштегенди бирөөсү айтат, кечинде эле. Дамыла дейт, булардын сарай дейт. Булар ушу жөнүнө метр го, метр дейт. Сантиметрди текке кетирбей ошону ойлошот дейт. Кандай кылыш керек? Жылуулуу кандай, тия кандай мындай. Анан мына солнечный немелерди көрдүк. Ойбой. Теплицаларды көрдүк башка. Булар болсо барды өздөрү сырттан алат экен. Өздөрүн азыр айтып атпайбынбы? Андай кемпендери жок экен. Эгерде биз мынакей алтын, көмүш, алюминий, көмүр, сөмүр буларды иштетсе, о Кыргызстан жөн эле булардын бардыгын эле басып өтүп кеткендей. Жөн эле барып басып өтүп кеткендей. Бизге кичине инсап менен эң негизи эле ушундай бир алхамдулилlah бир жаштарыбызга бир билим керек экен да. Иман менен Кудай кааласачы, иман арамдан токтотот. Иман ушу мээнеткечтикке түртөт. Биз кичине эле багытталып эле өзүбүз дагы, балдарыбыз дагы ушуларга сала турган болсок, Кудай кааласа иншалла элибиз аз экен. Алар таң калат мынакей. Биз 198 би 198 миң метр квадрат болуш керек бизде. А булар 2 эсе аз экен да, 99 му ушундай экен. Сураштырсам бизден 2 эсе аз экен. Жеричи. А эли мына 55-60 миллион. Ошонча калкка. Бардыгы мынакей жетип иштеп жатат. Аша. Көпчүлүгү ушу өздөрүнө калкан экен. Башкалар дагы бар экен эми. Бирок алхамдулилlah бир жерге деңиздин боюна барып калдык эле, ошол жерде балдар өздөрү айтышты. Ошол жерге барып иштегенбиз дейт. Деңиздин аралык барып туруп, ушу деңиздин түбүнө капуста эгет экен да булар. Эне биз мындай нормальный жерге экпейбиз да. Ушу бош жата берет. Ол деңиздин түбүнө ошол жерге түшүрүп, капустаны эгет, бышкандан кийин алып туруп ошо кайра эгет дейт. Эки түшүм алат экен. Булар эки түшүм. Мээнет экен да. Сууларды, ошо суу көп болгондон кийин сууларды алып, ошол жерге аэропорт салып атыптыр. Сууларды кетирип. Биз кургак жерге азыр канча неме кылып атабыз. Бул эмне үчүн айтам туугандар? Алхамдулилlah динибиз, бир жашоо тиричилигибиз да бар. Ошон үчүн иншалла динибиз менен биргеликте Кудай кааласа мындай салым кошуп кетсек, биз азыркы эле бир 2-3 күндө эле ойлобой, келечекти ойлоп, иншалла буюрса баягы айтып калат го, ата бабаларыбыздын тиккен мөмөсүн жеп атабыз. Биз дагы тигип коелу. Биздин неберелер да биздикин жей турган болсун да. Бирөөнүкүн жеп кетип калбай. Биз дагы алхамдулилlah бир нерсе кылайлы деп. Тоолору токой. Биз өзүбүздүкүн эле мактап жүрө беребиз го, кичине көрүш керек экен тияк бияктарды. Деп ааламда ошо ким бар, ким жок, ошо мен эле бар, башка жок дегендей. Андай жок. Тоолор ушунча токой, ушунча кооз экен. Көрүп ошо кандай болсо булар балдар айтышты. Ар бири көчөт отургузган дейт. Эккен экен да. Анан ушундай карап ошо токой мындай, табигый, эскиден токой болот го? Жок. Кадимкидей отургузган экен. Жолдордун анча-мынча жерлери мен токтоп көрдүм мен ошол жерденчи. Карап немелеринен карасам, кадимкидей чириген-пиригендерин алып, кайрадан отургузуп, ошол 10 жылда өсүп калат экен да кара. Карагайлар 10 жылда укмуш. Мына биздин ёлка-полка бардыгын укмуш. Анан өтө жаратылышка көңүл бурат экен да. Катуу болуп жаткан штрафтар кыйып көрсүн түбүнө бирөө эмне кылат экен. Эккенге аябай үгүт, сактаганга аябай үгүт, кыйгандарга мощный штраф. Мына ошентип анан кийин жашылданат экен да. Ошентип жашылданат экен. Өздөрү да ушуга аракет кылып неме кылгандыктан бардыгы, айтып атам го, тоонун үстү такыр эмес да, токой да бардыгы эле. Чекесинен карасаң эле бардыгы эле биздин ала арча да бул. Кудайга шүкүр ушулардын бардыгына иншалла биз дагы бир ойлонуп, дуа кылып, Алла субхана ва тааладан бир көп иншалла аракет кылсак, Алла таалам ойлойм иншалла жакшылыктарын иншалла аябайт. Эгерде биздеги мусулмандар иман менен, дин менен Кудай кааласа мынага мээнет отурган болсо, ашыгы менен жеткилей. Биздин негизги ошол сапарыбыз ушундай болду. 8 саат иште, 9 саат иште, калганын динге бер депчи. Иншалла алхамдулилlah сиздерде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен. Амандык дагы, тактык дагы, мээнетке жараша мээнет бааланат экен, учурунда акысы берилет экен. Балдар алхамдулилlah эмесине жакшы экен. Барып намаз окуганга шарттар бар, тазалыкка шарттар бар, дааратка полный шарттар бар. Мал мүлкүңөн коркпойсуң, таштап калып кетсе калып кетти, келесиң,
о 300 километрден кайра келсең тура Тошобойдон чабадан алып кетесиң. А бизди мына оң жакта карасаң жок болуп калып атпайбы? Сразу элечи. Ушуга кантип болсун мынакей. Айтышты устардым буларга эми туура эми камерадан коркуп неме кылып атат го. Хоть кандай болсо да кылмыштуулук жоюлуп атат да. Анан бир мына жаштарга өзгөчө айтып коеюн да. Жаштарга өзгөчө айтып коеюн. Сүйлөшүп деле калдык, тияктарда эле калдык, көчөлөрдө деле тияк менен жүрдүк биз. Кудайга шүгүр, 5 күндүн ичинде жакшы жүрдүк. Анан буларда мындай экен. Балдар, жаштар кыздарга көчөдө тийишмей жок экен. Бизде бар го, тийишмей, көз менен узатмай, бир нерсе таштап, же ушундай жок. Мисалы 4-5 бала турса, бир кыз өтүп баратса тийишет да, жаштарчы? Жок. Жөн өткөтөр мындай. Бирок андай мисалы тийишип, тияк бияк немелери жок экен мындай. Бул жагынан бир башкача. Анан мен көлгө түшкөндө кийим менен чөтөйт мен көргөн жокмун, бирок ушуну уктум да. Аллаху акбар дедим мен. Бу таң калыштуу нерсе экен. Иншалла карай турган болсок, көп сыпаттар айтып атам го, бир эле кадам экен да, ыйман келтир, түптүз бейишке кете бер да. Ыйман келтир, түптүз бейишке кете бер. Нар жагы сыпаттар уже готовый экен да муну. Ага мээнет кылып алып келип, неме кылган жок. Түбүнөн уже буга түптөлүп калыптыр булардыкычы мындай. Түптөлүп калыптыр да булардыкы. Алла Таала иншалла бизге дагы алхамдулилlah ошо сыпаттардан берсин, аларга ыйман берсин. Кандай дедиң? Алладан сыпаттарды алайлы, аларга ыйман берейли. Эки эле нерсе ал. Болду иншалла. Биз да бактылуу, алар да бактылуу. Алардын асыл сыпаттарын алайлы, жөн эле арданбайлы, курдамызга дей бербей, убакыттын баарын тамакка кетире бербей, кичине мээнет, аракет, илимге, жумшактыкка, жөнөкөйлүккө, сабырдуулукка келейли. Мынакей, ар бир салым кошойлу, таза кармайлы. Ушу маселелер экен. Бардыгын көрүп немеден өткөзүп келдик да көзүбүздөнчү. Кудайга шүгүр. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин.